Айкөл конушунан жаңы салынган хай-тек стилиндеги ушул үй сатылат. Бул үй көпчүлүңүзгө эле жакса керек. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Инстаграмдан көрүп аткандар болсо, описаниеде ээсинин номери жазылып турат. Сатылуучу үй Айкөл конушунда жайгашкан. Сиздер Жибек жолу жана Кагина көчөнүн кесишинде түндүккө карай жүрөсүздөр. Бул жерден Бишкектен өткөндө эле бул жакка карай жүрсөңүздөр, Восток айылы, чыгышты карай жүрсөңүздөр, Айкөл конушу туугандар. Ушул конушта сатылуучу үй жайгашкан. Түз эле дальше түндүккө карай кетсеңиздер, бул жагы биримдик код. Бул көпчүлүгүңүздөр эле билген, Үскөлгө кеткенде жүргөн жолуңуздар туугандар. Бул үйүбүздүн көчө тарабы Дарек. Айкөл конушу Семетей көчөсү 76 даректе жайгашкан. Участогун аянты 4 сотук, 4 бурчтуу туура формада. Бул жак чек арасы, дарбаза, калитка, мына бул түндүк чек арасы. Жол, асфальт, электр энергиясы, прожекторлор орнотулган, природный газы бар экен, жана ошондой эле отопление дагы газовый котел менен үйдү жылытат. Кошуналар райондун көрүнүшү. Үй мына жаңы салынган хай-тек стилиндеги үй, ички ремонту дагы жаңы. Так, эми көчө тараптан эки брусчаткалар менен жасалып башталган. 2 этаж, 206 квадрат метр болгон үй, стена кирпич. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосу монолит, потолок дагы монолит менен бөлүнгөн туугандар. Чек аралар байкалып эле турат. Алды тарабы брусчатка менен жасалып, бул жерден жашыл зона, бул жактардан жашыл зона, жана ошондой эле үйдүн түштүк тарабында чоң ушундай навеси ылдый тарабына туугандар. Үй ээси өзү бир 6 машина батса керек дейт, бирок азыр жакында 8 машина деле батырдык дейт туугандар. Түйүнө жеңил машина 8 машина деле, анда 2 каттарына койсоңуздар батат экен. Так, дагы эмне маалыматы, документтери, кызыл китеп, керектүү документтин баары бар экен. Үй мынакей панорамный терезелери, фасад көрүп тургансыздар жасалган. Өтө жак могу жери балкон экен туугандар. Тепкичтери мынакей. Эми сиздерге азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул үйдүн кире бериш прихожкасы туугандар. Андан ары жүрсөк бул жака ушундай холл жайгашкан. Көрүп тургансыздар мынакей жакшы ремонт, экинчи жак кеткен тепкичтери. Оң тараптан тааныштырып баштайык. Бул жакка карай кирсек, ушундай бир бөлмөсү, панорамный терезе, чыгыш тарабына туугандар, түштүк тарабынан терезелери көрүп тургансыздар мынакей. Сон ремонт. Анан көрүп турган мебелдериңиздер, телевизор баары калат экен, кухонный мебелдер ал жакта, бытовой техникасы. Бул жагында болсо мынакей биринчи этаждагы душ, унитаз, жууган машинанын орду, сушилкалары. Жагына келсек, кухня туугандар, тамактануучу жайы, кухонный мебелдер, булардын баары калат экен туугандар. Могу жакта идиш аяк жууган машинеси дагы бар экен. Бул эшиктен да сыртка кирип чыга аласыздар. Андан ары бул жагында дагы бир бөлмө. Экинчи этажга өткөн тепкичтер, жана тепкичтин түбүндө чакан кладовка. Андан ары дагы эмне маалымат туугандар, мынакей экинчи этаж, чыкканда сол тарафта бул жерде бир балдар бөлмөсү. Батыш тараптан терезе, көрүнгөндөй ремонт. Бул жагында чоң зал. Мынакей туугандар. Андан ары экинчи этаждагы общий санузел. Бул жакта мындай спальня бөлмөсү. Панорамный терезелер. Так, анан могу жерде ушундай балкон дейбиз, терраса дейбиз туугандар, ушундай жай. Бул жерден корулуусу, район мынакей сон болуп көрүнөт туугандар. Дагы эмне маалыматы? Эми сиздерге үйдүн арт тарабын көргөзөйүн. Арт тарабында дагы бош жери туугандар. Айкөл конушу шаарга карайт туугандар. Үйдүн бул батыш тарабынан көрүнүшү. Бул жерде отоплениянын котел жайгашкан. Кухняга сиздер сырттан дагы бул жерден аркы главный эшик менен дагы кирип чыксаңыздар болот туугандар. Отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө, газовый котел менен жылыйт.
Газовый котел, бұл жақта көмірмен жатқан котел жайғашқан. Бұл жақта сыртқа жатқан. Қаласаңыздар бұл түріне навес келген екен. Қошақына қылып қойсаңыздар да болшыдай көрінеді туғандар. Тағында мағлұматы басы бұл объекттің $185,000 сұрап жатыр. Дағы реальный клиенттермен саудалаша сөйлесіп дейді. Рейсінің номері 0997 30 20 30 туғандар. 0997 30 20 30. Лайктан басыңыздар, ошындай үй іздеген дос туғандарменен видеоны бөлісіп кетіңіздер.